2017 жылдын 9 ай аралыгында Кыргызстандын мигранттары банктар аркылуу 1,9 миллиард доллар каражат которгон болсо, анын 57 миллион доллары Баткен облусуна келген. Ал эми Лейлек районунун аймагына бир эле банк аркылуу өткөн жылга салыштырмалуу 30 миллион сомго жакын каражат көп которулганы байкалган. 2016 жыл менен 2017 жылга салыштырганыбызда 16 жыл рубльде 35 миллион которгон болсо, 17 жылы 59 миллионго өсүптүр. Айырмасы 21 миллионго көбөйүүдө. Бул албетте ушул биздин ушул жаш мигранттарыбыз, кыз жигиттерибиз ошол жакта өздөрүнүн иштеп тапкан айлык акыларını, айлык акыларını бул жака ата-энелерге, бир туугандарга жөнөтүп жатат. Мигранттардан которулган акчалардын көлөмү жыл санап көбөйгөнү менен максатсыз жумшалып жаткандыгы айтылат. Мындан улам коомдук уюмдардын демилгеси менен 5 жылдан бери Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы мигранттардан келген акчага чакан ишкерлик кылуу, бизнес план түзүү боюнча окутуулар жүргүзүлүп келет. Негизи ушул кийим-кечеге, тамак ашка, анан тойлорго көп иштетилип атты да. Анан көп мигранттардын үй бүлөсү ушул жакынчылыктан чыкпай атты. Ошон үчүн биз ушул 5 жыл мурда 3 мамлекеттик эмес уюм биригип ушундай долбоорду жаздык. Мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнү бизнес алып барууна үйрөттүк. Биздин негизги багытыбыз ушул мигранттардан келген акча которууларды сурамжалдуу пайдалануу. Бул багытта биз мигранттарды жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнү ар түрдүү темаларды окутуулар менен ошол акча которууларды орто жана кичи бизнеске жумшоо менен үй бүлөлүк кирешени көбөйтүү багытында иш алып барып атабыз. Мигранттардан келген каражатты сарамжалдуу колдонуу боюнча долбоордун алкагында 12 чакан ишкана ачылган. Анын натыйжасында акча каражаттары той топурга же болбосо кийим-кечеге эмес, бизнеске сарпталып баштаган. Негизинен кол өнөрчүлүк, тигүү цехтери ачылып, мындан сырткары мал чарбачылыгы аркылуу киреше тапкандары да бар. Азыр эми мына балдарым миграцияда жүрөт, Россияда жүрөт, кыздарым жүрөт, ошолордун асабынан азыр эми 9 кочкорго ат кормго койдум, 15 туар койдум, 10 эме койдум, мындай кандай десем, утурумдук баягы керектүү союшка ылайыктуу койлорду койдум. Эми ошондон эми канча прибыл түшөт, эми көрөбүз да ушуну. Расмий маалыматтар боюнча Баткен облусундагы мигранттардын саны 35 миңди чамалайт. Бирок тактай келгенде бул көрсөткүч 2-3 эсеге көп болушу да мүмкүн. Анткени облуста мигранттар менен иштеген бир да кызмат жок. Нургазы Жайнаков, Четинч канал, Баткен өкүлчүлүгү.